Күндүн негизги көрүнүштөрү менен назарыңыздарда жаңылыктар кызматы, саламатсыздарбы? Бүгүнкү чыгарылышта. Суусу бардын түшүмү мол. Нарын районунда ирригация системаларын жаңыртуу аракеттери жасалууда. Кести оодарган эски мектеп. Облус аймагында кулап калуу коркунучундагы билим уялары жок эмес. Бели ката элек балдардын күчүн пайдалангандар кимдер? Нарын шаарында өспүрүм эмгек рейди жүрдү. Жогорку кеңештеги Республика Ата журт фракциясынын лидери Жыргалбек Турускулов Кыргызстанда жергиликтүү кеңештерге шайлоону парламенттик шайлоо менен чогуу өткөрүүнү жогорку кеңештин бүгүнкү жыйынында сунуштады. Эл өкүлдөрү пандемия шартында эки шайлоону бир күндө өткөрсө бюджеттен кеткен чыгымда азыраак болмок деп эсептейт. Жалпы жыйынга катышып жаткан БШКнын төрайымы Нуржан Шайлдабекова бул маселенин пандемия учурунда адамдардын ден соолугуна, тобокелдиктерин жана мыйзамдык жагын анализдегенден кийин гана кабыл алуу керектигин айтты. Борбордук шайлоо комиссиясынын төрайымынын айтымында казынадан парламенттик шайлоого 560 миллион сом, жергиликтүү кеңештерге шайлоого 56 миллион сом бөлүнгөн. Жергиликтүү кеңештерге бөлүнгөн акчанын 24 миллион сому которулган. Коопсуздук кеңешинин 21 мартындагы чечими менен эпидемиологиялык абал калыбына келгенге чейин шайлоого байланыштуу бардык өнөктүк, үгүт иштери токтотулган. Ага ылайык шайлоонун жаңы мөөнөтү аныкталган соң шайлоо өнөктүгү кайсы баскычта токтотулса, ошол жерден улантылат. Эми жергиликтүү кабарлардан. Нарын районундагы Чет Нура айыл аймагындагылар ушул кезге дейри сугат сууларынын тартыштыгынан күтүлгөндөгүдөй түшүм жыйнай албай мээнеттин теңи текке кетет. Айрыкча кыйын кырдаал, Төш булак жана Ири суу айылдарында түзүлүп, андагы фермерлердин жайы бою топтогон тоюттары 4 түлүктү кышта толук кандуу асыроого жете бербейт. Андыктан аталган аймакка суу насос станциясынын курулушунун башталышы жергиликтүүлөр үчүн зор кубанычын тартуулоодо. Теманын уландысы кабарчыбыз Азима Жейкишеванын материалында. 31 миллион сомдун мынабы иши да бул. Чындыгында кубаттуу союз мезгилинде карт Нарын дайрасынын жээгиндеги Төш булак жана Ири суу айылындагылар өткөн кылымдын 60-жылдарында курулган суу насос станциясынын үзүрүн жакшы эле көрүштү. Ошол мезгилдерде бул жерден кылкандуу дан эгиндеринин ар гектарынан 60 центрдан кызыл сүзүлүп, ал облустагы жогорку көрсөткүчтөрдөн эле. Тилекке каршы мындай жагымдуулукту узакка дейре кармоого мүмкүн болбой. Талаачылык үчүн өтө маанилүү ушул объектинин эскирип иштен чыгышынан кезинде суу баскан 300 гектар аянт какыраган чөлгө айланды. Анан эл сугат суунун ордуна налогун төлөп келишет, бирок кайрак болуп келгенде жакшылы жыл жакшы болгондо, неме жаанчыл болгондо бирдеме алып калышат, болбосо чөп жок. Элдин немесине акча таап эптеп малына сатып алууга туура келет да. Бактыга жараша элеттиктердин минтип кыйын кырдаалга кабылышы көз жаздымда калбай. Жаз айларында жаңы насос станциясынын курулушу башталды. Бүгүнкүгө жалпы наркы 32 миллион сомго бааланган жумуштардын 12 миллиону өздөштүрүлүп, 2 чакырым аралыкка суу түтүктөрү тартылууда. Эгер бүтүндөй дүйнөнү дүрбөлөңгө салган коронавирус коркунучу өкүм сүрбөгөнүндө, жергиликтүү дыйкандар чыдамсыздана күтүшкөндөрү эч эле ордунан чыкмак. Антсе да мында курулуш монтаждоо иштери менен алектенишкен куруучулар аны күз айларында калк кызматына коюшаарына ишендиришүүдө. 1 километр турбасын чаптап бүттүк. Буюрса эми калган 1 километр 88 метрибиз калды. Аны чаптап бүтсөк, насосын коюп, буюрса күзгө чейин суу беребиз деп, Кудай буюрса деп үмүттөнүп атабыз. Эми биз булардын баарын неме кылгандан текшерип өткөрүп бергенден кийин 1 жылдык кепилдик беребиз биз буга. 1 жылдын ичинде стоп баягы элдерге кепилдик болуп, баягы иштеген жумушубузга жооп беребиз. Статистикалык маалыматтарга таянсак, өлкөбүздө сугат сууларынын жетпегендигинен 63 миң гектар аянт азыркыга дейре пайдаланылбай келсе, анын 20% Нарын облусуна таандык. Адистердин пикирлеринде жогорудагыдай суу насос станцияларын көбөйтүү жана ирригация системаларын жакшыртуу менен мындай жагымсыздыктан арылса болот. Азима Жекишева, Абсамат Дөөлөсбеков, жаңылыктар.
Белгилүү болгондой 2019 жылдын 1-январынан баштап Кыргыз Республикасынын соттук реформанын алкагында сотко чейинки өндүрүштүн, процесстик иш-аракеттердин башталышы, жазык иштеринин жана жоруктар жөнүндө иштердин кыймылы, арыздануучулар жана жазык процесстеринин катышуучулары жөнүндө маалыматтар камтылган маалыматтардын электрондук базасы, тактап айтканда кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри ишке киргизилген. Учурда бул автоматташтырылган маалыматтык тутумда иштер улантылууда. Өткөн жыл башынан тарта жарандардын кайрылуулары кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталууда. Автоматташтырылган маалыматтык бул система бузуулар кылмыш жана жазык процесстик кодекстеринин күчүнө кириши менен иштей баштаган. Жарандар укук коргоо органдарына кылмыш же жорук тууралуу билдирсе жана арыз жазса, ал маалымат кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестринин маалыматтарды каттоо базасына түшөт. Жалпысынан 2020 жылдын январь айынан 2020 жылдын май айына 5 айды алсак, 5 айдын ичинде 2221 арыз жана билдирүүлөр маалыматтык эсептик журналга катталып, анын ичинен 689 арыз жана билдирүүлөр номенклатуралык ишке чыгышталган, 117 болсо бузуулардын бирдиктүү реестрине чыгышталып, калган 1301 арыз жана билдирүүлөр кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, сотко чейинки өндүрүш башталган. Алардын ичинен 1001 кылмыштын жана жоруктун курамы жок болгон кыскартылган, ар кандай жагдайлар менен кыскартылган, 125 соттун кароосуна жиберилген. Үстү-үстөгү жылдын январь айынан тартып, башкы прокуратура тарабынан кылмыш жорук тууралуу шектелип айыпталып жаткан адам боюнча жаңы модуль иштелип чыккан. Ал жарандардын мыйзамдуу укуктарынын бузулушун өз маалында аныктоо жана алдын алуу багытында тергөөгө эффективдүү көзөмөл жүргүзүүгө шарт түзөт. Бүгүнкү күндө Нарын областык укук коргоо органдары тарабынан 2019 жылдын 1-январынан тартып күчүнө ишке кирген кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри менен иш алып барып, Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн 602-токтому менен бекитилген кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри жөнүндө жобонун негизинде жана Кыргыз Республикасынын башкы прокурорунун 28 декабрь 2018 жылдагы 95 приказынын негизинде иш алып барышып атат. Бардык укук коргоо органдары ошонун негизинде иш алып барууда. Кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестри маалыматтык тутумуна жаңы киргизилген модуль боюнча Нарын облустук прокуратурасынын укуктук статистика жана эсепке алуу бөлүмү область аймагындагы прокуратура органдарынын кызматкерлерине жерлерде окууларды жүргүзүп жатышат. Лариса Калдыбаева, Абсамат Дөлөсбеков, Нарын шаары. Бүгүн Нарын шаарында балдарды колдоо жылынын алкагында өспүрүм эмгек аттуу рейд жүргүзүлдү. Анда жашы жетелек өспүрүмдөрдүн ар кандай оор жумуштарда эмгектенип жаткан бир нече фактылары катталды. Ал эми жеткинчектерди мыйзамсыз жумушка алган жеке менчик ишканаларга мыйзам чегинде административдик чаралар көрүлмөкчү. Сен ошончо ойдо көрчүстү. Буларга айтты, эртең күнү нетпесең, сен нетпесең орекиндей деп. Өспүрүмдөрдүн эмгегин коргоо боюнча уюшулган рейд Нарын шаарында орун алган автоунаа жуучу жана тез татым тамактануучу жайларда эч кандай эмгек келишимсиз иштеп жаткан өспүрүмдөрдү текшерүүгө алышты. Рейдтин жүрүшүндө аталган жайларда иштеп жаткан бир нече жашы 18ге толо электер кездешти. Анча жылдын 16 июнунан 18 июнуна чейин Нарын шаарынын аймагында өспүрүм эмгек аталыштагы операциясы киргизилген. Бул операциянын жүрүшүндө Нарын шаарындагы мейманканалар, тез тамактануучу жайлар, унаа жуучу жайлар текшерилди. 2 факт катталды өспүрүмдөрдүн эмгегин пайдалануу боюнча. Бул боюнча тиешелүү органдарга сунуш каттар жиберилет. Мыйзам боюнча өспүрүмдөр оор жумуштарда иштөөсүнө тыюу салынганы менен ар кандай жеңил желпи жумушка 2 тараптуу келишимдин негизинде уруксаат берилген. Андан сырткары алардын эмгектенүү убактысы 4 сааттан ашпоосу шарт. Анткени менен мындай эрежелерден көпчүлүк иш берүүчүлөрдүн кабары жок. Бүгүнкү ошо берилип жаткан жаш өспүрүм балдардын эмгегин коргоо боюнча дагы рейдтер жүргүзүлүп турмакчы. Бул боюнча биз ишкер берүүчүлөргө түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Мындан ары жаш балдардын эмгегин пайдаланбоо, ошолордун эмгегин мыйзам түрүндө пайдалануусу, оор жумуштарга тартпоосу боюнча түшүндүрүү иштерин жүргүздүк. Ал эми рейдтин жыйынтыгы боюнча оор жумуш учурунда катталган өспүрүмдөрдүн ата-энелерине түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, иш берүүчү болуп эсептелген жеке менчик ишканаларга тиешелүү чаралар көрүлмөкчү.
Жалпы жакшы маалым болгондой, облус аймагында бир катар жаңы билим уяларынын курулуштары болжолдонулган. Тилекке каршы пандемиянын күч алышынан алардагы жумуштарды убактылуу токтотуу аргасыздыгы жаралган. Ошол эле учурда өтө муктаждардын маселесин чечүү унутта калбай, карантин режими алынары менен ал жерлерде жумуш жанданды. Алардын бири Нарын районунун Эмгек Тала айылындагы Сарбай Керимбай уулу атындагы мектептеги аракеттер биздин чыгармачылык топтун назарына илинген. Эскилиги жеткенине карабай алиге дейре пайдалануудагы аталган билим уясы бир аз эле жел жүрсө кулап калары ажеп эмес. Ушундан улам ал мындан 3 жыл мурун өзгөчө кырдаалдар кызматы тарабынан жараксыз деп табылган. Бирок ыңгайлуураак башка жер табылбагандыктан окуучулар имараттын бир бөлүгүндө билим алууларын 3 нөөмөттө уланта беришкен. 2017 жылы чыгып, анан ошондон кийин жапканда бир корпусубузду. Ошондон бери эле 2 жылдан бери ошо быйыл 3-жыл 3 сменде ошо бир корпуста тыгылып окуп келе жатабыз да, анан ушул аябай сүйүнүп атабыз. Башталып ошо ылдамыраак бүтсө, биздин балдарыбыз дагы эл сыяктуу жаркыраган мектепте билим алышса деп ошону тилек кылып атабыз. Түзүлгөн кыйын жагдайды айтып, жергиликтүү эл кимдерге гана кайрылышпады. Акыры алардын мүдөөсү бийлик башындагыларга жетип, 225 окуучуга эсептелген жаңысынын курулушу башталды. Антисада жалпы сметалык наркы 61 миллион сомду түзгөн объектиге азырынча 3 миллион сом бөлүнүп, ал пайдубалын түптөөгө араң жетти. Эгер калган сумма колго тийбесе, мындагы жаңыдан кызыган жумуштардын аргасыздан токтору бышык. Бул мектепке былтыр 19-жылы 3 миллион бөлүнгөн. Ошол акча менен азыркы күнгө чейин иштеп атабыз. Быйылкы 20-жылга финансирование боло элек. Анан былтыркы бөлүнгөн акча менен фундаментке жетпейт, бирок аракет кылып атабыз. Фундаментти нөлөбөй отметкага чыгарып койгонго аракет жүрүп атат. Азыркы тапта фундаменттин астындагы трамбовкасын жүргүзүп атабыз, оборотный засыпкасын салып. Анан буюрса июль айында фундаментин бүтөбүз деген планыбыз бар. Учурда ушундай эле аракеттер Нарын районундагы Кеңеш айылында да көрүлүүдө. Эске салсак, өткөн жылы бул билим очогундагылар темир контейнерлерде окушуп, коомчулуктун чоң резонансын пайда кылган. Андыктан жаңы окуу жылына чейин аны жана жогорудагы сөз болгон Сарбай Керимбай уулу атындагы орто мектепти бүткөрүү күн тартибиндеги башкы маселелерден. Кошумча маалымат иретинде республика боюнча 200гө жакын мектеп авариялык абалда экендигин белгилейли. Алардын арасында мындан 100 жыл мурун курулгандар да бар. Азима Жекешова, Абсамат Дөлөсбеков, жаңылыктар. Саламаттыкты сактоо министрлигинин маалыматы боюнча бүгүнкү 18-июнга карата өлкө боюнча COVID-19 оорусу менен 95 адам катталды. Анын ичинен 7 адам Нарын облусунан. Катталгандарды өлкө боюнча катталган саны 2650 учурду түзсө, анын ичинен 423 Нарын облусунан. Эпидемиологиялык абал курч болгондугуна байланыштуу дарыгерлер аралыкты сактап, бет кап тагынуу керектигин эскертишет. Коронавирус илдетине чалдыккан ооруларды аныктоо жана аларды дарылоо иш-чараларына тартылган кызматкерлерге компенсациялар төлөнүп берилип жатат. Өкмөттүн тийиштүү токтомунун негизинде айлык маяналарынан тышкары пандемия учурунда кызмат кылып жаткан нарындык медицина кызматкерлерине күнүнө саатына эсептелинип төлөнгөн компенсациянын суммасы 25 миллион 310 миң сомду түздү. Ал эми дары-дармекке, медиктерге өздүк коргонуучу каражаттарга жана медицина багытындагы каражаттар үчүн жалпы 36 миллион 294 миң сом коротулду. Кененирээк кийинки сюжетте. Бүтүндөй жер шаарынын тынчын алган коронавирус коркунучу каптагандан бери өмүр сакчыларында тыным жок. Учурда бардык милдет аларга жүктөлүп, айрымдары айлап жумалап үй бетин көрүшө элек. Башкасын айтпаганда да аба ырайынын ар кандай шарттарында коргонуу формаларын кийип, 8 саат бою тикеден тик тура бейтаптардын саламаттыгына көз салуу эле эмне деген машакат. Өзүм күнү түнү иштеп атам. Эртеден кечке 8ден 6га чейин иштейм. Анан биздин болсо кенже кызматкерлерибиз болсо ночко турушат. Маскадан дем ала албай кетебиз, формадан тердеп кетебиз. Мына ушундай түмөндөгөн түйшүктөргө кабылышкан дарыгерлер Кыргыз өкмөтүнүн көңүл сыртында калбай, аларга атайын кошумча төлөмдөр каралган. Расмий маалыматтарга таянсак, республика боюнча 13.040 кызматкер мамлекеттик медициналык камсыздандыруу фондусунан компенсация катары 132 миллион 300 миң сом алышкан. Бул сумманын 25 миллион 310 миң сому теңир толуктардын үлүштөрүнө туура келди. Bir ayga жалпысынан bir дарыгерге 47 миң сом 100 сом төлөнүп берилди.
Бул дарыгерлер үчүн белгиленген айлыктан сырткары. Ал эми орто мед кызматкерлери үчүн бир айда 42.600 сом алышты. Ал эми кенже кызматкерлер жана техникалык мед кызматкерлерге болсо 39.600 сом ошо кенже кызматкерлерге жана техникалык мед кызматкерлерге. Мобилдик группалар, тез жардам, жанагы санэпидстанциянын эпидемиологдору кирген атайын мобилдик группалар уюшулган. Булардын иштөө режими болсо бир күн үчүн төлөнгөн да. Ковид илдетине каршы күрөшүү иш-чараларына тартылган медициналык кызматкерлердин иш күндөрү үчүн өзүнчө, ал эми карантинге алынган учурлар үчүн дагы башка кошумча суммалар каралган. Ошондой эле дарылоого кеткен каражаттарда бейтаптардын илдетинин канчалык деңгээлде оор экендигин жана байланышта болгон адамдардын обсервациядагы күндөрүнүн узактыгын эске алуу менен эсептелди. Илдетке чалдыккан ооруларды дарылоо үчүн клиникалык протокол иштелип чыгып, дары-дармектердин тизмеги да каралган. Эгерде иш учурунда ачакка кирип, ошол именно ооруну аныктап дарылап аткан убакта өзүн өзү медик жугузуп алса коронавирус илдети менен 200.000 сом төлөнүп берилет деген атайын ушундай бир айтылган. Бүгүнкү күнү ушул айтылган сөз ишке ашып атат. Комиссия ооруп калган медиктердин кимисине бериш керек, атайын критерийлер иштелип чыгат. Ал эми COVID-19 вирусун иш үстүндө жуктуруп алган дарыгерге өбөлгөлөөчү каражат төлөп берүү маселеси комиссиянын чечими менен жүргүзүлөрү маалым болду. Нурзада Мукашева, Жеңишбек Абдылдаев, Нарын шаары. Бүгүнкүгө топтолгон кабарлар мына ушулар болду. Биздин кабарчылар облустагы окуялардын өнүгүшүнө көз салышууда. Андыктан биздин каналдан алыстабай аман болуңуздар.